Гречка дан өсүмдүктөрдүн падышасы. Аны тамакка күрүчтөн кем калбай колдонобуз. Анын пайдалуу касиеттерин айрым кожокейлер билип колдонсо, айрымдар билишпейт. Анын көпчүлүк билген тоюмдуу жана даамдуулугунан сырткары толгон токой пайдасы бар. Гречка өзү экологиялык таза крупалардын ичине кирет. Эмне үчүн? Анткени ал өзү топуракты анча сүйбөйт. Ошондуктан коопсуздук жагын ала турган болсок, ал составында пестициддер, жанагы минералдык жер семирткичтерди составында жокко эсе деп айтсак болот да. Гречканы уйкусуз учурда жазданып жатууда пайдалуу. Гречка өзү толук дандуу, анан майдаланган, анан дагы ошо аябай өтө майдаланган жанагы смоленская крупа деп коет. Жаздыкка кошкон убакта уктабай жана нерв системасынан жагып тарткандар, уктабай калган адамдарга ушу уктоганга аябай көп жардам берет да. Гречканын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу айта турган болсок, андагы кальций сөөктөрдү бекемдеп, чачтын сынышына каршы күрөшөт. Ал эми курамындагы магний ашыкча салмактуулуктан жана депрессиядан арылтат. Гречкада башка дан өсүмдүктөрүнө караганда аз санда углевод болгондуктан ал кант диабети менен ооруган, толуп кетүүдөн жапа чеккен адамдар үчүн пайдалуу. Бирок ошол эле учурда аталган дан өсүмдүгүн көп өлчөмдө колдонсо, организмге терс таасирин тийгизиши ыктымал. Андыктан бир жумада 2-3 жолу гана жеп туруу керек экендигин дарыгерлер айтышат. Гречканы тандаган убакта курулбаган гречка эң пайдалуу. Сатып алып атканда ошо курулбаганга көбүрөөк акцент жасаш керек. Анткени жогорку температурада гречканын пайдалуу жакшы сапаттары жоголуп кетет. Жана көпкө сакталган убакта дагы пайдалуу сапаттары да жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сатып алып аткан убакта жанагы курулбаган, өңү саргычыраак келген гречкага көбүрөөк көңүл буруш керек. Анан дагы гречканы косметологияда кенен колдонушат. Мисалы, гречка майлуу, безеткеге жакын беттерди тазалоого жардам берет. Айзада Нуразилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.